Канат мырза, сиздин көңүлүңүздө мына 3-чү беренеге бургум келип атат. Мына мен бердим. Башкы машыктыруучу, улук машыктыруучу, жеке машыктыруучу деп атат. Ошого түшүнүк берип коюңузчу. Башкы машыктыруучу бул биздин курама команданы эл аралык турнирлерге алып чыкчу, курама команданы машыктыруучу, улук машыктыруучу бул жардамчысы башкы машыктыруучу менен биргеликте иш алып барат ар дайым. Жеке машыктыруучу бул баланы ошо курама командага чейин даярдап алып барган машыктыруучу. Ошол жеке машыктыруучу бул кайсы? Азыр биз эми көп эле ийгиликтерге ушу күрөш жагынан жетип атканыбызга байланыштуу интернаттагы машыктыруучусу мындай кыска түшүнүктүү кылып айтсаңыз. Мисалы Акжол Махмудовдун жеке машыктыруучусу Майрамбек Ахмедов да. Рахмат Канат мырза, мен бул менен эмнени айткым келип атат? Окуучу бала биринчи ушул спорт мектебине келип, ковёрго келип, күрөшүп эмне экенин, жыгылган эмне экенин үйрөнгөн машыктыруучу бүгүнкү күндө тышта калып атат да. Ошон үчүн мен да сунуш берет элем, экинчи окууда ошол биринчи машыктыруучуну деп ошону киргизсеңиздер. Себеби дегенде мына олимпиададан жеңип келген, же болбосо призер болгон балдарыбыздын баардык тренерлери каралып калып атат да, ушу биринчи алгачкы машыктыруучусу четте калып калып атат да. Бул мындай өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Эң биринчи ушул көңүл бурула турган, ушу пайдабалын түптөгөн, ушул спортсмендин пайдабалын түптөгөн ушул биринчи машыктыруучу да. Ушуну бир көңүлүңүзгө алып койсоңуз, анткени себеби дегенде мага абдан көп кайрылуулар болду бул маселе боюнча. Сиздер менен чогуу бир иш алып барайлы, ушунун узундагы четте калып калбасын. Рахмат Канат мырза.